Ассаламу алейкумдар, урматтуу ардактуу кыргызстандык бир туугандарым, жалпыңыздарга ысык салам. Урматтуу туугандар, бүгүнкү кайрылуу сиздерге жана ошондой эле биздин жогорку кеңештин курч депутаттарына, мен патриот деп билген депутаттарына кайрылып көрүүнү туура көрдүм да. Сиздер менен кеңешим, мына акыркы күндөрү биздин ажообуз президент болуп келгенден бери, урматтуу туугандар, мына өзгөрүүлөр болуп атат. Ушул Кыргызстанды оңдойм, өстүрөм, өсөм, ушул баарына жоопкерчиликти өзүм алам деп мойнуна алып, мына акырындык менен өзгөрүүлөр болуп келе жатат. Аны баарыңыздар күбөсүздөр. Анын ичинен эми биз көптөн бери айтып келебиз, бүгүн да кайталап айтып коюуну туура көрдүм да. Жана 30 жылдан бери Ак үйдүн тегерегин аралап кете албай жаткандар, бийлик эңсеп мурунку элдин эсебинен байып кеткен адамдар кайра Ак үйгө кайра келиштин айласын кылып, ар кандай ыкма кылып, оюндарды кылып, элдин башын айлантып, экиге бөлүп, 2-3кө бөлүп аракетин кылып атышат да, жамандап, күндө жамандап атышат. Жакшы да айтып көрдүк, ынтымакка чакырып көрдүк, болбоду. Ушул депутаттардын да ичинен дагы Нуржигит Кадырбеков агабызга мен бүгүн биринчи жолу кайрылып атам. Ал да дин жагынан, иман жагынан дагы жакшы түшүнүктүү эле. Оюмду жакшыга койдум. Менин сунушум, урматтуулар, биздин ажообузду каждый второй ырчысы, чорчусу деле, блогери деле, тиги сатылмас деле, жасалмасы, алданмас деле чыгып алып, тең ушундай көрүп эле ар кимиси ар кандай оюн айтып атат. Демократия, демократия деп. Мына политузникти камалды эле кенедей эле сөз айтып койгон үчүн дейт. Ал бала 19 жашта деп, мына эми шылтоосу 19 жашта экен да. Ошол 19 жаштагы бала шумдуктуу нерселерди, элди бөлүп жарган нерселерди чыгарчу эле. Жаман көрүү максатында. Мен силерге сунушум, бул сунуш Өзбекстанда да бар экен. Ажоого жана туура эмес айтылган сөздөр болобу, сын болобу, жанагындай оозуна келген оттогондорду жоопкерчиликке тартуу. Ушундай мыйзам кабыл алып бергиле, урматтуу депутаттар. Урматтуу Нуржигит Кадырбеков, сиз жакшы билесиз, Амир Сапка баш ийиш керек экен. Ошону эске алып, ушул мыйзамды кабыл алып бергиле. Мындан ары, мына мурункулар окшоп, баягы билинет эле ким кандай максатта келгени, эмне максатта. Мурун билбей эле жүрчүбүз, азыр каждый второй элибиз билип, түшүнүп, уже анализдеп калды, ким кандай иштеп атат экенин баа берип калды. Мына ажообуз аракетин кылып атат, буюрса Кыргызстаныбызды өнүктүрүп өстүрөт, убакыт керек. Ошол себеп менен жанагындай ар кандай блогериби, ырчысыбы, жанагы тоогун урдатып ийип дагы, мындай айтканда, ич ооруп, баш ооруган бар эле, эриккен бар эле ажоого кайрылып калбадыбы? Ошого окшоп туура эмес сөз ханга, мындай айтканда, биздин ханыбыз, биз баш ийишибиз керек. Ошол туура эмес сөз айткандын бардыгы жоопко тартылуусун мен талап кылат элем да, ушул сунуш силерге. Ошондо кичине ооздуктарын тартып, 19 жаш, анан 18 жаш, анан 23 эле, бул кыз эле, бул аял эле дегендер токтойт беле деген менде ой пайда болду да. Туугандар, азырда эми айтып чыгышат мени эмне кылгыч, анан пактакор тигип бул айта бергиле. Мен болгон ошо сиздер менен биздердин бөлүнбөшүбүздүн бир жолун издеп көрдүм. Ынтымакка келбесеңер, жакшы сөздү укпасаңар, жакшы нерселерди көрбөй жатсаңар, анан ушул чечим туура болобу деген ойго келдим да. Что билет, мыйзамды кабыл алып койсо, мындан ары ажоого ким туура эмес, далилденбеген, фактысы жок информацияларды чыгарып, шылдыңдап, ар кандай ажоого эме келтиргендин бардыгы жоопко тартылып, камакка алынса, ошондо токтойт беле бизде экиге бөлүнүп жарынганды. Ооба, демократиялык өлкөдө жашайбыз. Ооба, демократия айтылат, туура эмес бараткандардын сыны айтылып турат, бирок сындын чеги болот. Акыркы күндөрү сын эмей эле шылдыңдоо, каралоо, ушундай тең ушундай эле болуп калды да, мындай айткандачы. Ошондо бир адамга баш ийген болсок, биз бир адамга, Амир Сапка баш ийген болсок, биз өнүгөбүз, өсөбүз. Туугандар,
акыркы күндөрү өзүңүздөр байкагандай эле жана ичип жегич чөбөлөрдүн баары биригип алып, ошонун тарапташтардын баардыгы биригип бир тууган болуп алышып, мына маалымат согушу болуп атат да, мындай айткандачы. Туура кылынып аткан нерселерди туура эмес, өлгөн табыз, биз мындай кылып салдык, тышкы карыз узунча болуп кетти. Булар көрбөйт экен туугандар. Жолдор оңолуп атканын, техникалар келип жатканын, кум төрүзөбүзгө өтүп жатканын, айлык маяналары өтүп жатканын, эми баардыгы эле сразу бир күндө болуп кетпейт да. Очередь менен келатат. Буюрса дагы көптөгөн бизде өзгөрүүлөр болот. Туугандар, бизге кыргызстандыктарга өнүгүү, өсүү эмне жарашпайбы эмне? Бизге суктанып, тилемчилеп эле жүргөн жарашабы? Келгиле ниетибизди да оңдойлу. Биякта Курсан Камчыбеков байкем да туура айтат, ооба, чиркейдей, анан чымындай, анан чыканактай кыз эле, анан буга эмне теңелип атат деп. Ошол чиркейдей, анан чымындай, чыканактайлардын баары тварт этип атат, акча алып алышып. Ошол себеп менен урматтуу депутаттар, ошолордун ичинен эң баса белгилеп айтып атам, Медералиев жана ушул Нуржигит Кадырбеков агама да кайрылып атам бүгүн. Ушундай мыйзам кабыл алып бергиле. Ошол сиздерге кошумча кылып айта кетейин, урматтуу Медералиев, мына мен Ак Суу райондук соттун жанындамын азыр. Бүгүн мен көптөн бери сыздап келаткан, какшап келаткан, өткөндө жогорку соттон жана 1-2 станцияны жокко чыгарылсын деген чечим чыгып, кайра башынан каралсын деген чечимге келип, мен Ак Суу районго бүгүн биздин иш каралып жаткан. Мен убакытка эметип сиздерге муну да маалымат катары айта кетейин. Кыргыз Республикасында жашап жатып, тилекке каршы кайра каралсын деп аткан, кайра каралуу болсун деп Ак Сууга келгенбиз. 2 адам орусча тил билбегендиктин айынан бизге шарт деле эмес болчу, ал орусча тилди обязательно билүү деген. Орусча жооп бере албагандыгына байланыштуу сот отуруму 12 сентябрга жылып кетти. Биз эмне Россияда жашап атабызбы? Кайра переводчик алып келгиле деди. Переводчик алып келип, жооп берүүчү адамдар ошол переводчик менен официальный мыйзам ушундай экен. Жооп бердирип, 2 адам ошо переводчик аркылуу жооп берет экен, ошо Кыргыз Республикасында жашап жатып. Урматтуу Медералиев, ушуга да көңүл буруп койсоңуздар. Биз Кыргыз Республикасында жашап жаткандан кийин жанагындай банковский договорлор болобу, ар кандай договорлор расмий тил менен өтүп атат. Расмий тил колдонулуп атат, орус тили основной. Кыргыз тилинде болсун. Наоборот, ошол орус тилине переводчик алып келсин. Биз Россияда жашап жаткан жерибиз жок. Биз эгемендүү Кыргызстанда жашайбыз. Бизге тил билиш шарт деле эмес болчу ал. Биз кыргызыбыздын тилин даңазалап бийикке чыгаралы деп аткан болсок, мына сот, бул соттордо күнөө жок, күнөөлөй албайт. Эмнеге десеңиздер, мыйзам ушундай жазылган экен. Мыйзамда болуп атат. Мына мен эми Бишкектен бери ушул сотко деп келгем. 12-сине тилекке каршы жылып кетти. Ушуну дагы эске алсаңыздар, туугандар. Урматтуу кыргыз элим, мына көптөн бери эле ушул маселелерди айтып келем, такыр мындай жылыш жок болуп атат акырында. Сунуш бердим, жанагындай процент берген адамдарды ошого да мыйзам ойлоп чыккылачы. Карапайым эл сыздап атат, алкаш болуп кетип атат, астына болуп атат, ажырашуу болуп атат десең дагы жок, ага жооп бербей атат. Казино эле казино дейт. Бишкекте мына машина базарга жанагындай эл көп чогула турчу жерлерге барсаңар, жана бир колго жасап алып оюндарды мына өткөндө эле 70 000 туруп бирөө ыйлап жүрөт. Казинодон жаман оюндар жүрөт биякта. Кичине патриот болгулачы, бир көзгө басып алып, бир жетим тобуну көзүр кылып алып, анан тигини көзүр кылып алып жүрбөй, патриот болгулачы силерден. Акча үчүн эмес, мекен үчүн патриот болгулачы. Туугандар, сураныч жана жарандык активисттерге кайрылат элем. Ошол, урматтуу кыргыз элим, мен айтчумду айттым окшойт. Мен сунушумду колдойбу, колдобойбу билбейм. Мен эми акырындан болсо дагы аракетимди кыла берейин. Кичинекей болсо да аракетимди кылып, айтып, оюмду айтып көрөйүн. Ассаламу алейкум.